Жаңы келгенде эле энесинен ажырап бизге келип атпайбы? Ал энесинин көкөрөгүн эми көкөрөгүндө кучагында болуп, бир адамдын курчоосунда болгон да бул наристелер. Анан бул балдарга биз ушундай мээрим беребиз. Көкөрөк эле сүтүн бербегенибиз болбосо, андан башканын баардыгын биз энелик мээримдин баардыгын эле берип келе жатабыз. Ушу балдар, наристелер ушу эненин сүтүн эмип, эненин мээриминде, ата эненин мээриминде болсо деген тилектейбиз. Бул бешигирин ырдаганда биз өзү негизи биз деле бешигирин угуп чоңойгонбуз да алдей деп. Бул андай өзүбүзгө балдарга кандай бешигирин айтсак, бул балдарга деле ошондой эле айтабыз. Андай башкача сезим болбойт. Өзүбүздүн балдарыбызды кандай көрсөк, ушу бул жердеги балдар деле биздин балдарыбыз. Дал ошондой эле жакшы көрөбүз. Алди, алди, ак бөбөк, ак бешикке жат бөбөк, чоңоюп, жетилип, бидің уулу бол бөбөк. Ошо милиция кызматкерлери алып келген ошо наристени күмбүздөн, мүрзөдөн таап келишкен. Мүрзөдөн таап келген кичинекей эле жаңы төрөлгөн наристе экен. Биз ошондо мен сменде болгонмун. Анан ал баланын эркек бала экен, ошо мүрзөгө таштап койгон экен. Бирок бала ден соолугу жакшы, бирок эки көзү көрбөйт, эки көзү сокур эле, кареги жок эле. Адам баласы айбандан аң сезими менен айырмаланып турат да. Эми аң сезими, адеби, жүрүш турушу менен да ошол тирүү жанды жакшынакай жаңы төрөлгөн наристени кандай акыбалда ошол мүрзөгө таштаганына мен таң калам да. Ал дем алып атпайбы, жүрөгү согуп атат. Ошондой окуялар деги эле болгон, эң эле өкүнүчтүүсү, эң эле оору менин жүрөгүмө өтө катуу таасир эткени ошол Айдаралы деген бала болчу. Койчу бөбөгүм, ак бешикке бөлөйүн.